Жыйынга келгендердин айтымында мындай нааразычылыктар 5 жылдан бери жаралып келет. Өкмөттүн 2018-жылдагы номер 515-токтомуна өзгөртүү киргизүү маселеси менен кирбеген мекемеси какпаган эшиктери калбаганын айтышат. Ага ылайык аскер пенсионери туруктуу жашаган аймагынан башка жака көчүп кетип, бирок каттоодогу дарегин өзгөртпөсө, ошол тоолуу аймактагы коэффициент менен пенсия алууга мүмкүндүк түзүлсүн деген талапты коюшууда. Төмөндөгүдөй сунуш киргизип атабыз да. Райондук коэффициентти колдонуу менен эсептеп чыгарылат деген сүйлөмдөн кийин 49-статьяда аскер пенсионерлери райондук коэффициент белгиленбеген же аз өлчөмдө белгиленген калыптуу конушка туруктуу жашоого көчүп кеткенде аныкталуучу пенсиялары анын эмгек акысынан райондук коэффициентти эске алуу менен пенсиясы кайрадан эсептелүүгө тийиш эмес деп киргизип атабыз. Ошондой эле мыйзамга ылайык дайындалуучу пенсиялар анын ичинде эң төмөнкү өлчөмдө деген сөздөн кийинки алар бул районда жашаган мезгилде деген сүйлөм чыйыл алынсын деген экили сүйлөмдү бүгүнкү күндө киргизе албай атабыз. Мындай талапты алар 51 аскер ардагеринин соттолгондугу менен түшүндүрүшөт. Тагыраагы пенсияга чыккандан соң ардагер каяка барып, кандай иш кылат ал өз эркидешүүдө. Бирок прокуратура органдары аларды алдамчылык беренеси менен кылмышка шектеп, учурда 12 жарандын иши тергөөдө турат. Өмүрүн калк коопсуздугуна, мамлекеттин бүтүндүгүнө арнаган милициянын ардагерлери убактылуу ички миграцияга кабылгандыктан пенсиянын кыркылып, ал тургай кылмышкер аталып жаткандарына нааразы. Биякта мисалы үчүн мен өзүм эме менен жашайм да, бул жерде пропискам бар, үйүмдө жашайм, анан кээде ден соолукка байланыштуу барасың, 1-2 ай жүрөсүң, жээде тигиндей мындай жумуштарың болот деп балдарыңа барасың, тияка барасың, бияка барасың, анан ушундай кетип калганда прокуратура буякта жашабайт деген башка немелер менен эле бир кошуналардан түшүнүп алабы деп тигиндей мындай болуп кээде иш козголуп калган күндөр болду да. Бакытбек Сыдыков 15 жыл көч түзүмдөрүндө иштеген. Ички иштер министрлигинин алдындагы оорукана аскер кызматкерлерин акысыз медициналык кароодон өткөрүп турар эле дейт каарман. 2 жылдан бери лейтенант чининдегилерден жогоруларды гана кабыл алып калгандыгына токтолду. Ал эми башка ооруканага баруу үчүн ошол жактын каттоосунда туруш керек. Мындай учурда кылмыш иши козголуп, буга чейин алып келген пенсияны накталай төлөөгө мажбур кылып жаткандыктарын айтат. Анан эми буларга судимас болуп калды. Азыркы балдарыбыз МВД академияда окуган, жана чоң окуу жайларда кийинкиде куралдуу күчтөрүнө иштегенге укугу жок болуп калды. Анткени биз ардагерлер соттуулукту алып калдык. Мына бизде ушул мен эми өзүмө жооп берейин, биз соттолгон жокпуз. Жашаган жерибиз туруктуу. Анан эми жана 22 балабызга кыйын болду. Алган пенсиясын теңин 70 миңден 50 миңден 200 миңге чейин төлөгөндөр болду. Мына ушундай маселени жөнгө салуу үчүн Ички иштер министрлигинин пенсияларды чектөө бөлүмүнүн адистер келип чогулгандардын суроолоруна жооп берип түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Бирок мында келгендер алардын жоопторуна канааттанбай, ишти аз убакыт аралыгында чечип берүүнү талап кылышты. Тагыраак айтканда, кезегинде иштеп пенсияга чыккан каражаты кайда жашабасын толук сакталуусу керек. Тилекке каршы бул маселе боюнча Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү бизге комментарий берүүдөн баш тартышты. Ошентип түйүндүү маселе дагы да чечилбей кала берди.